азыр биз Мекке шаарында Ыйык Мекке шаарына келдик. Рожефи мечитине намаз окуп, Аллахыма чексиз шүгүрлөр болсун. Биз Абдушукур Норматовдун пайгамбардын өмүр баяны жөнүндө конкурс болгон. Ошол конкурста экинчи орунду алып, ошо умрага утуп алганбызда, экинчи орунду алып, анан келип калдык. Аллахыма шүгүр. Ушул конкурсту уюштургандарга ошол кишилер себепкер болду да бияка келип калышыбызгачы. Жалалидинге, Гүлназга чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Анан бизде бияка Ниматулла устаз, Рахат устазалардын жетеги менен келип калдык. Сыдыктардын жетеги менен келдик. Рахмат, Алла ыраазы болсун. Ушулар себепкер болду. Анан Асанбек ажы спонсор болуп, биздин келип калыбызга да чоң себепкер болду да. Алла ыраазы болсун. Эки дүйнө бактылуу болсун. Уул кызынын урмат-сыйын көрсүн. Небере чөбөрөлөр дагы ушундай эл керегине жараган, ыймандуу болуп чоңойсун деп тилек кылабыз. Аллахыма шүгүр. Анан ошо жакшы адамдар менен да Аллахым сапарлаштырып коюптур да. Аллахыма чексиз шүгүрлөр болсун. Ушу умралыкты аткара албайбыз го деп ойлонуп жүрчүбүз да. Аллахым угуптур. Аллахыма чексиз шүгүрлөр болсун. Ушу өзүнүн үйүнө чакырыптыр. Аллахым шүгүр. Рахмат. Баарыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгүнкү күнгө жеткирген Аллахка чексиз мактоолор, шүгүрлөр болсун. Умрага келдик. Аябай сонун болуп жатат. Сөз менен жеткире албайсың. Жүрөгүң тынчтанат экен. Бул жака келгенде 2 шаар тең ушунчалык берекелүү экен. Кандай сөз менен айтып жеткиришин да билбейсиң да. Жамаатыбыз да аябай жакшы экен. Аябай сонун өтүп жатат, умрада жеңил болуп атат. Аллах Таала дуаларды чындап эле кабыл кылат экен деп ишендим, себебин аябай ниет кылат элем. Кантип, бирок билбейм, ата-энем менен умрага келсем деп. Аллах Таала ошо менин дуамды кабыл кылды. Күтүүсүз жерден эле ойдо жок жерден келип калдым. Аллахка шүгүрлөр болсун. Анан Ниматулла ажы устазга, Рахат устазага, башка уюштуруучуларга баарына терең ыраазычылык билдирем. Аллах Таала айткан, тенеме да ыраазычылык билдиришиңер керек бири-бириңерге депчи. Аларга да чоң рахмат. Ушундай сонун бизге шарт түзүп берип атышат. Аябай сонун мамилелер дагы.